Күмтөр проектісі бұл конституционный договор менен бүгінгі күнде ишеп атат, концессиялық келишим менен. Ал келишимдин негизги бир 2003 жылы бұл өзгөрүлгөн шарттары, 2002-2003 жылы, ана 2009 жылы чоң кескин түрдө өзгөргөн. 2009 жылы бұл Бакиевтердин убагында азыр комиссияда айтып атат, бардыгыбыз билебиз, аны тейлеген Максим Бакиев болгон, Елисеев деген достору менен ошол келишимдерди жасап, Кыргызстандын юрисдикциясынан Америка Кошмо Штаттарынын ичинде мына офшорный зона бар атайын. Мен жаңылбасам Нью-Джерси округуна кетип калган. Бардык спорлошу, бардык аныкташуу ошол жака кетирип калган. Бул Кыргызстан кызыкчылыгын мындай коргой ошол жака кетип калган. Анан 2000-2003 жылы бул реструктуризацияда биздин чоң акциялардын өлчөмү ошо канадалык тараптарга өтүп кеткен. Ошол боюнча мен ойлойм, Акаевдин жана Бакиевдин үй бүлөлүк коррупциялык кландарын ошол себептерден да бири революция болгон бизде. Ал үй бүлө өздөрүн байытып, миллиардер болушуп, бүгүн Лондондордо, Москвада, Минскиде жашап жүрүшөт. Биз ошолорду эл аралык сот аркылуу ушу коррупциялык кылмыштарга жооп тартсын деп туруп, биз Интерполбу, башка эл аралык издөөлөргө салып туруп, биз аларды жоопко тартыш керек. Анан алардын дүйнө жүзүндө болгон жүздөгөн миллиондук активтерин биз мындай конфискация кылышыбыз керек.